Талас шаарындагы Атай Оомбаев атындагы балдар музыкалык мектебинде Достук шаңы аталышындагы фестиваль өттү. Ага облустагы Тынчтык кургуучулар клубуна мүчө окуучулар катышты. Биздин Кыргызстан көп улуттуу болгондуктан ушул биздин улуттар аралык ынтымакты, достукту, толеранттуулукту чыңдоо максатында бүгүнкү Достук фестиваль уюштурулуп атат. Биздин Достук фестивалыбызга Талас областы боюнча 7 клуб, Тынчтык куруучулар клубтары келишти. Алар ар улуттун, же болбосо ар бир этностун өздөрүнүн улуттук ырларын, бийлерин алып чыгышты. Негизги максатыбыз улуттар аралык ынтымакты чыңдоо. Достук шаңы фестивале этностор аралык мамилени чыңдоого багытталган. Аталган иш-чарага облус башчысынын орун басары, мугалимдер жана этнос өкүлдөрү күбө болду. Биздин Талас облусунда күрд, түрк, казак, еврей, татар, өзбек улутундагы жана башка немец улутундагы чубаштар мына ушундай этностор менен биз коюн колтуга аралаш жашап, кыз алышып, кыз беришип, каада салттарыбыз, үрп адаттарыбыз менен маданият алмашып, кылымдар бою булар менен кучак жайып дос болуп жашап келебиз. Салам һәм бердермлек сүнмесен, якты yüzler яктырсын. Фестивалдын башкы максаты улуттар аралык бөлүнүүнү алдын алуу, ошондой эле башка улуттардын маданияты, салт санаасы менен мектеп окуучуларын тааныштыруу. Балдарыбыз абдан сүйүнүчү менен, толкундануу менен, мисалы биз бул жерге мындай эмелерди камтыдык да, баягы илгери Азербайжандан бул жака көчүп келип, ошол бойдон кыргыз жаран болуп калып калган деген негизде аткарып берелик деп атабыз. Балдарыбыз абдан сүйүнүп, толкунданышып, азыр буюрса аткаралык деп атабыз. Достук шаңы фестивале өлкөбүздө улуттар аралык алаканы бекемдеген кыргыз жараны концепциясын жайылтууга салым кошууда. Бактыгүл Дүйшөнова, Элхан Арстанбеков, Зина Акматова, Таңкы Талас берүүсү үчүн. Кыргызстандын тау биек, һәм көк ачык болсын.